Ошондо силер иман жагынан да өсүшүңөр керек, илим билим жагынан да, адеп акылак жагынан да өсүшүңөр керек. Эгер ушул агайлардын айтканын кылсаңар, воспитательдин айтканын кылсаңар, анда силердин келечегиңер өтө кең болот. Келиштикпи иншалла? Аракет кылабызбы? Ким ниет кылды иншалла агайлардын айткан сөзүн угабыз деп. Колдон келишинче эч кимге зыян бербегенге аракет кылыш керек. Өзүбүз жакшы окуп аракет кылабыз, бирок башкаларга зыян бербегенге аракет кылабыз. Жаштыгыбызда көрөк билим алуу үчүн аракет кылабыз. Келиштикпи иншалла? Ушул биздин балдарыбызды, бөбөктөрүбүздү ар кандай бөйдө кырсык, оору суркоодон сактагын Алла. Ар кандай жаманчылыктан сактагын. Дүйнөдө дагы акыретте Аллах субхана ва таала булардын жолун ачып берип, азиз кылган, бактылуу кылган. Дүйнө акыреттин азабынан, кордук, шордугунан өзүң сактагының. Аллахым өзүңө тапшырдык, ушу тарбия алып аткан агайларыбызга да өзүң жазай хайыр бергениң. Алла булардан разы болгонуң, өмүрлөрүнө берекет бергениң. Ва саллаллаху аля набил карим ва аля алихи ва сахби ажмаин. Амин. 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 Би рахметике я Рабб. في اغتراب فقير في الحياة. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Biz mınake ушундай медресеге келип, биякта жакшы, эң жакшы жагынан алып кетсек, биздин Кыргызстаныбызда, ушундай өлкөбүздө ушундай медресе салынганы бул Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Анткени мындай медресе бул алып көргөндө мен өзүм деле элестетип көрсөм, кичинекей чагымда дары түшүмө дары кирген эмес. Ушундай сонун салынган, мондай биздин келечекте чоң инсандардын чыгышына мынакей аябай жакшы шарттар түзүлгөн экен. Алла Тааланын жолунда мынакей Куран жаттап, ушул жактан баардык шарттар түзүп берип, окуй турган жери мына азыр кичинекей тасма көрдүк, аякта көрсөтүлгөн кандай жерде курулган, эң эскилиги жеткен жер, имараттар эскилиги жеткен экен. Ошонун баарын оңдоп түзөп, ушундай шарттар түзгөнгө чоң ыраазычылык устаздарга. Бизден жекеле ушул Борбор Азияда ушундай медресе бар. Бул медресе биздин өнүгүп өссүн, дүйнө жүзүнө таркасын, ушул жактан чоң аалымдар чыксын, каркелер чыксын, такыбалар чыксын, ийгиликтер каалайт элем. Мындан да жакшы шарт түзгөнгө мен дагы чакырып кетет элем. Ушу биздин эң артта калбасын, жакшы колунан келген ишмерлер болсо ушул жака салымын кошуп берсе эң сонун болот. Мынакей көп эле жерди көрүп жүрөбүз. Биякта айтсак болот, бейишти элестетсек болот. Ушундай жерге, ушундай салып бергенге устаздарга чоң ыраазычылык. Бул медресе башка медреселерге караганда өзгөчө экен. Биякта баардык шарттар бар экен. Бир эле шарттар эмес, андан дагы сырткары белектерди да берип турушат экен. Биякта өзүнүн производствосу бар экен, мыломойка чыгарышат экен. Керек болсо даже зубной доктор бар экен, дантист бар экен. Балдар ооруп калса, ошо жерден эле тиштери ооруп калса, мисалы, аларды лечить этип, белектерди бат-баттан келип берип турушат экен. Эми биякта окуш эле керек экен. Бир эле талап кыла турчу нерсе окуш керек экен. İmam Azam medresesinin cemaati, жалпы башчылары, Абдырайым устаз, бардыгыздарга мен салам дуа айтып жатам. Ошо Чүй өрелиндеги Күнтү айылындагы жайгашкан Ихлас эл аралык мектептин жамаатынын атынан биз ушу босогосун көрүп, эшин кирип, төрүнөт дегендей кыргызда биринчи кадамды шилтегенде эле бул жерде исламдын жыты жыттанды да. Ушунчалык маданияттын эми туу чокусу десе жаңылышпайм, ислам маданияты чагылышып турду дагы. Балдарыбыз, өзүбүз биринчи жолу келип жатабыз. Бул жерде көп нерсени көрдүк, жана көп нерсени алдык. Биз өзүбүздүн мектебибиз үчүн, өзүбүздүн уюштуруу маданиятыбызды жакшы түптөп, жакшы иретке келтириш үчүн көп нерсени үйрөнүп кеттик. Биринчиден бул жерде ушу сиздердин Чубак ажатындагы китепкана абдан жакшы уюштурулган, китептин түрлөрү жана ошондой эле ошол жерде отурган заманбап
технологияны пайдалангандарыңыздар абдан жакты бизге. Балдарга да жакты. Ушул ар бир бөлмөдө балдар Куран жаттап отургандары, ар бир балага жетиштүү Курандар, окуу куралдар, окуу бөлмөлөрү баардыгы тең ушунчалык кылдат, ушунчалык иреттүү, ушунчалык туура түзүлгөн, туура уюшулган бизге абдан жакты. Мен жалпы ошо жамаатка, жалпы ушуну уюштурган, жалпы ушул жерде эмгектенип жаткан устаз байкелерге, мугалим агай тарбиячыларга баардыгына тең ыраазычылык билдирем. Урматтуу тууган, эгер билсеңиз, жер бетинде Аллахка жаккан өзгөчө бир пенделер бар. Алардын катарында ата-эненин мээри менен эрте ажыраган балдар. Пайгамбарлардын мырзасы сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар үчүн өзгөчө мамиле кылган. Жана да үммөтүн ошол нерсеге үндөп, кимде ким мээрим төгүп бир жетимдин башын сыласа, анда колу тийген ар бир тал чач үчүн бир жакшылык жазылып, бир күнөөсү кечирилип жана бир даражага көтөрүлөт. Ал эми кимде ким бир жетимдин муктаждыгын өз жоопкерчилигине алса, бейиште мени менен бирге болот деп өзүнүн алтындай болгон насааттарын айтып кеткен.